Буга чейин ичимдик ичип алып унаа айдагандарга 17.500 сом өлчөмүндө айып салынып, же коомдук жумуштарга тартылып келген. Эми үстүбүздөгү жылдын 8 мартынан тартып, мас абалында рульга отурган айдоочуларга 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыкты. Аталган мыйзам долбоорун жол кыймылын тескөөчүлөр демилгелеп, парламент былтыр 29 декабрда кабыл алган. Буга чейин өзүнүн мас абалында экендигин текшерүүдөн өтүү учурунда, баш тарткан учурунда 17.500 сом өлчөмүндө айыппул каралса, бүгүнкү күндө 3 суткалык камакка алуу чечим киргизилип атат. Андан сырткары мына ушул эле кодекстен 1 жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин бузган, кайталап бузган айдоочуларды атайын квалификациялык экзамендерге жөнөтүү нормасына киргизилип атат. Андан сырткары ылдамдык бир энесинде ошол эле мурда белгиленген ылдамдыкта саатына 40 километрден ашкан учурда 5,5 өлчөмүндө айыппул каралып атса, бүгүнкү күндө ал норма 7,5 өлчөмүндө айыппул менен алмашып атат. Ал эми саатына көрсөтүлгөн ылдамдыктан 60 чакырым ылдамдыкты ашкан учурда мурда 7,5 өлчөмүндө айыппул каралып атса, бүгүнкү күндө 15,000 өлчөмүндө айыппул каралып атат. Ошондой эле жаңы мыйзам боюнча 10 жылдан баштап өмүр бою айдоочулук көлүктөн ажыратууга чейинки чаралар каралган. Мындай чара эгер айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, материалдык чыгымга учураткан болсо колдонулат. Мындай учурда айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу 10 жылды түзөт. А эгер мас айдоочунун кесепетинен жол кырсыгы болуп, жабыркагандар бар болсо, айдоочулук күбөлүктөн өмүр бою ажыратылат. Айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтакунов айдоочуларга мына ушундай катуу чаралар көрүлбөсө, күн сайын трагедия менен коштолгон жол кырсыктары көбөйүп, канчалаган жаш өмүрлөр соолуп жатканын айтат. Анан бул обсуждение болуп атып, 3 окууда жогорку кеңештен өткөн, президенттин эле кол коюшу болчу. Мына президент кол коюп ошо туура кадамга барды деп айтам. Себеби 17.500 сом акчалуулар аштауна кандай адамдар арагашышы мүмкүн. Достаткага жетиштүү, акча каражаты толук мүмкүнчүлүгү бар адамдар ошо жоопкерчиликтен качып ошо 17.500 сом төлөп коелу, эртесинде эле айдай бериши. Биздин практикада да болду. Адам бир эле чара көрүлөт да 17.500 сом болду, андан башка жумуш кыла албайсың. Буга чейин жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн себептери парламентте, өкмөттө кайра каралып, күнөөлүүлөр текшерилип, териштирилип эле келүүдө. Ал эми айдоочулар жол кырсыктарынын түпкү себебин автомектептерден тартып сотко чейинки чырмалган коррупция менен да байланыштырышат. Анан албетте айдоочуда кыраакы сергек болушу керек. Айрым айдоочуларда жаңы мыйзам коррупцияга жол ачпайбы деген коркунучтар да жок эмес. Масына же соосуна бирдей иштесе, анан коррупция болуп кетет турган болсо, акча берип кетет турган болсо тоже туура эмес. Бирок менимче туптура. 3 жылгабы, 5 жылгабы туура эле мастар көп болуп атпайбы бизде. Мастын айынан ДТПны канча адам өлүп атат. Ага ичкен адам ойлобойт экен, ай жетип алам дейт. Жолдон астынан эмне чыгарын бир Кудай билет. Бул туура эле. Закон иштесе ичпейт эле. Күчүнө кириш керек да закон эми. Ар бир адам өзүнүн эмесин намысын сактап иштесе туура эле болот го дейм. Келерки айдан тартып күчүнө кирчү жаңы мыйзам боюнча айдоочу 1 жыл ичинде 5 жолу катарынан жол эрежесин бузса, же 3 жолу одону бузуу катталса, тактап айтканда, эгер каршы тилкеге чыгуу, ашып өтүү, жол чырак тыюу салган жарык күйгөн кезде өткөн айдоочулар кайрадан автомектепке жөнөтүлүп сынак тапшырат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 310.502 адам сынак тапшырган. Анын ичинен 78% сынактан кулап калган. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.